Коронавируска байланыштуу чектөө чаралары мындан ары аймактардагы кырдаалга жараша колдонулат. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө күйүүчү май таратылат. Борбор калаада окуучулар 1 апрелден тарта кандай шартта окушат? Эртең 29 мартта туруксуз аба ырайы күтүлөт. Чектөө чаралары азырынча киргизилбейт, бирок жарандар коомдук жайларда бет кап тагып жүрүшү керек. Бул тууралуу 27 мартта республикалык штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков билдирди. Анын айтымында мындан ары чектөө чаралары аймактардагы кырдаалга жараша колдонулат. Новиков дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны өсүп жатканын жана чектөө чаралары коңшу мамлекеттерде колдонула баштаганын эске алуу менен бул жагдайга даяр болуу керектигин эскертти. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавирус инфекциясы менен ооруп калуулардын көбөйүшүнө медициналык мекемелердин даярдыгын такай көзөмөлдөп турушу керектигин баса белгиледи. Ошондой эле Артем Новиков 30 мартка чейин республикалык штабка коронавирустун жайылуусун алдын алуу планына өзгөртүү киргизилүүсүн жана 3-толкунга карата даярдыкты камтыган документти түзүүсүн тапшырды. Мындан сырткары 3 күн ичинде ар бир оорукананы тиешелүү дары-дармектер менен камсыздоо тапшырмасын берди. Өкмөт Талас облусундагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 50 литрден күйүүчү май берет. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, муктаж болгон үй-бүлөлөргө солярка таратып берүү үчүн Талас облусунун райондорунун акимдерине сертификаттар тапшырылган. Белгилей кетсек, буга чейин 10 мартта жазгы талаа иштерине карата 800 аз камсыз болгон үй-бүлөгө 50 литр күйүүчү майды таратуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Ага ылайык демөөрчүлөр тарабынан 40 тонна күйүүчү май бекер бөлүнүп берилген. Ал эми күйүүчү май компания тарабынан талон аркылуу берилет. Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал начарлап кетпесе, Борбор калаанын көпчүлүк мектептери жазгы каникулдан кийин буга чейинки режимдегидей иштеп баштайт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Элмира Иманалиева билдирди. 1 апрель күнү 4-чейрек башталат. Биз аны 3-чейректегидей эле режимде баштоону пландап жатабыз. Тагыраагы 7 класс, 1, 2, 3, 4, 5, 9 жана 11 класстар мектепке келип окушат. Калган 4 класс мурдагыдай эле онлайн режимде окуй турсун деп жатабыз, деди ал. Ошондой эле Иманалиева жакынкы 2-3 аптадагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша чечим кабыл алынаарын жана бардык окуучуларды мектепте окутууга шарт түзүлөрүнө үмүт кылаарын кошумчалады. Эртең 29 мартта Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп, абанын температурасы төмөндөйт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирет. Түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде, күндүз Чүй, Жалал-Абад, Ысык көл областтарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз +1, +6. Ысык көл облусунда түнкүсүн -1, +4, күндүз +4, +9. Нарын облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз +1, +6. Талас облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 0, +5. Баткен, Ош жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн +2, +7, күндүз +7, +12. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн +3, +5, күндүз +4, +6 градус болот.